Саламатсыздар. Биздин лаборатория агрардык Скрябин атындагы агрардык университеттин алдында иштеген лаборатория. Айыл чарба ресурстарын изилдөө лабораториясы болуп саналат. Бул жерде эң негизги бөлүмү бул топурак анализин жүргүзүү, топурак анализдерин жасоо. Ал топурак анализ болгондо эмне? Өсүмдүктөргө керектүү болгон азык заттарды аныктайбыз. Алар деген эң негизги макроэлементтер бул азот, фосфор, калий. Мына ошолорду ушул жерден аныктайбыз. Жана топурактын асылдуулугу же болбосо күрдүүлүгү деген көрсөткүч бар. Ошону аныктайбыз. Ал органикалык углеродду аныктап, аны гумуска эсептеп, топурактын асылдуулугун аныктайбыз. Андан сырткары деген топуракта сөзсүз түрдө анын pH чөйрөсүн аныкташ керек. pH чөйрөсү сөзсүз түрдө болуш керек, себеби pH чөйрөсү көп чоң таасир берет топуракта көп иштерге, көп процесстерге. Ошондуктан топурактын pH чөйрөсүн аныктайбыз жана топурактын электроөткөрүмдүүлүгүн. Электроөткөрүмдүүлүгү бул топурактын алдын ала туздуубу же туздуу эмеспи, мына ошону аныктасак болот. Көрүп турганыңыздардай, фермерлер бизге топурак үлгүлөрүн алып келишет. Биз аларды бизге чыгышса биз аларга айтып түшүндүрүп беребиз, кантип алыш керек топурак үлгүлөрүн. Өздөрүнүн талааларындагы топурак үлгүлөрүнөн алып келип, мына ушулардан биз жанагы мен айтып өткөн өсүмдүккө керектүү азык заттары канча өлчөмдө бар, мына ушул топурактарда жетишпеген өлчөмдөрүнө канчадан салыш керек, кайсы убакта салыш керек, кайсы жерсемикичтерди колдонуш керек. Мына ошол жөнүндө биз кеңири маалымат айтып бере алабыз. Бизге алып келген топурактардан аларды мындай кылып кургатып алып, анан мындай кылып анализдерди жасайбыз. Анализдерди жасаганда жана өсүмдүккө керектүү болгон азоттун, например, жетишсиздиги канчалык, фосфордун жетишсиздиги канчалык, калий толук жетиштүүбү же жетишпей жатабы анын топурагында. Кээ бир өсүмдүктөр үчүн, например, калий чоң мааниге ээ, кээ бир өсүмдүктөр үчүн фосфордун жетишсиздиги өсүмдүктү уже өсүшүн токтотуп коет. Азоттун жетишсиздиги өсүмдүктөргө кандай таасир берет? Мына ошолордун баардыгын биз ушул жерден аныктап, анан бизде агрохимик профессор агайларыбыз ошол өсүмдүктү, кайсы өсүмдүктү өстүргөндө, кайсы өсүмдүктөн түшүм алгысы келип атат, канча деңгээлде. Мына ошого карата агрохимик профессор биздин агайлар рекомендация жазып берет. Ошол рекомендация менен фермер алып карап туруп, күздөн баштап эле топуракты кандай кылып даярдаш керек, кайсы жерсемикичтерди сатып алыш керек, эртелеп даярдап, анан аларды кантип колдонуш керек. Мына ошолордун баарын биздин рекомендацияларда